2023 жылдын 20 февраль күнү Коргоо министрлигине караштуу 36-806 аскер бөлүгүндө мектеп окуучулары жана студенттер үчүн ачык эшиктер күнү болуп өттү. Иш-чарага Ош шаарындагы жана Ош облусундагы райондордон келген окуучулар жана студенттер, ошондой эле бала бакчалардагы жеткинчектер да келип катышышты. Аскер бөлүктүн өздүк курамы окуучуларга Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн колдонуусундагы заманбап ок атуу курал-жарактары, сооттолгон аскер техникалары, аскердик унаалар, радиациялык химиялык чалгындоо кызматынын жабдыктары, сапёрдук бөлүктүн атайын каражаттары, жарылуучу миналар, ошондой эле Коргоо министрлигинин аскер кызматкерлеринин аскердик кийимдери менен тааныштырылды. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучулар арасында аскердик спорт мелдеши өткөрүлүп, АК-74 автоматын чачып жыйноо, противогаз колдонуу боюнча жарышышты. Алдыңкы орунду ээлеген командаларга ардак грамоталар ыйгарылды. Эскерте кетсек, бул иш-чара 15 февраль советтик армиянын Ооган жергесинен чыгарылышы жана 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата түштүк аймагындагы бардык аскер бөлүктөрүндө уюштурулду.